Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Москвадан Казакстанга кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Кара тизмеде бар жогун текшерип беребиз. Эң башкысы 5 пересадка өзүбүз аягына чейин алып барып келебиз. Сиздер айткан суммадан ашыкча акча кетирбейсиздер. Дарья Кожуховская саат 12:00 жана 18:00 жана кечки 20:00 рейстер бар. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89296 544 564 89250 171 616. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Жогорку сот Алмазбек Атамбаевга козголгон кылмыш иши боюнча чыгарылган өкүмдү жокко чыгарды. Азиз Батукаевдин бошотулушуна байланыштуу Алмазбек Атамбаевдин кылмыш иши боюнча чыгарылган өкүм жогорку соттун чечими менен жокко чыгарылды. Бул тууралуу Алмазбек Атамбаевдин тарапташы Рыскелди Момбеков Супер KG сайтына билдирди. Маалыматка ылайык, мындай чечим кечээ 13 февралда судья Кеңешбек Токтомамбетовдун төрагалыгы алдында өткөн соттук коллегияда чыккан. Сот Алмазбек Атамбаевдин өтүнүчүн канааттандырды. Бул иш кайрадан 1-май райондук сотунда каралышы мүмкүн, деди Момбеков. Ошондой эле ал азыр өзү дагы Алмазбек Атамбаев абакта отурган Молдовановка айылына бара жатканын кошумчалады. Социалдык тармактарда экс-президенттин эркиндикке чыгаары тууралуу билдирүүлөр чыга баштады. Азырынча жогорку сот бул маалыматты тастыктай элек. Белгилей кетсек, Атамбаев дал ушул Батукаев иши боюнча камакта отурат. Ал эми башка иштери боюнча бөгөт чарасы аныкталган эмес. Булак Супер KG. Президент Садыр Жапаровдун Венгрияга болгон расмий сапарынын алкагында бир катар документтерге кол коюлду. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Будапешт шаарында кыргыз-венгер биргелешкен өз ара аракеттенүүсүн чыңдоого багытталган бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Өлкө президенттери Садыр Жапаров менен Каталин Новак Кыргызстан менен Венгриянын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө жана өнүктүрүү жөнүндө биргелешкен декларацияга кол коюшту. Ошондой эле тараптар төмөнкү документтерге кол коюшту. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги менен Венгриянын Юстиция министрлигинин ортосундагы укуктук чөйрөдө кызматташуу жөнүндө макулдашуу. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги менен Венгриянын Юстиция министрлигинин ортосундагы соттук эксперттик ишмердүүлүк жаатында кызматташуу жөнүндө макулдашуу. Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министрлиги менен Венгриянын улуттук архивинин ортосундагы кызматташуу жөнүндө макулдашуу. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттик менен Венгриянын маалыматтарды коргоо жана маалымат эркиндиги боюнча улуттук органынын ортосундагы кызматташуу жөнүндө макулдашуу. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Абдрахманов атындагы мамлекеттик башкаруу академиясы жана Венгриянын мамлекеттик кызмат университети ортосундагы кызматташуу жөнүндө меморандум. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Тикамбаев атындагы дипломатиялык академиясы жана Этвош Лоран атындагы Будапешт университети ортосундагы өз ара түшүнүшүү жана кызматташтык жөнүндө меморандум. Булак Супер KG. Туркиядагы зилзала. Каза болгондордун саны 36 миңден ашты. Туркиядагы жер титирөөнүн кесепетинен каза болгондордун саны 36 миңден ашты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалымдалгандай, Туркияда каза болгондордун саны 31.643 жетип, 80.278 киши жабыркады. Кырсык болгон аймактан 158.163 адам эвакуацияланды. Ал эми Сирияда жер титирөөдөн кийин 4614 ашуун адам каза болгон. Белгилей кетсек, Туркиянын түштүгүндө 6-7 февраль күндөрү миллиондон ашык адам жашаган Газиантеп провинциясына жакын жерде бир катар күчтүү жер титирөөлөр орун алган. Кырсык болгон аймактарда издөө, куткаруу жана урандыларды тазалоо иштери уланууда. Булак Супер KG. Тажикстанда бензин менен суюлтулган газдын баасы арзандады. Жашоочулар эми коомдук транспорттун баасы да төмөндөшү мүмкүнбү деп үмүттөнүп жатышкан. Бирок Тажикстандын транспорт министри Азим Иброким тариф төмөндөбөй турганын айтты. Анын билдиришинче, май арзандаганы менен соңку 2 жылдан бери автотранспорттордун тетиктеринин баасы кымбаттады. Тейлөө акысы да жогорулады. Ушул тапта жүргүнчүлөрдөн түшкөн акча чыгымдын 10-15% гана жабат, деди министр.
Душанбеде акыркы жолу жол кире 2022 жылы жайында кымбаттаган. Анда суюлтулган газдын литри 6,6 самони, бензиндин литри 8,5 самони болгон. Быйыл январда суюлтулган газдын баасы 3,4 самониге чейин арзандаган. Расмий маалымат боюнча Тажикстанда автоунаалардын 60% суюлтулган газ колдонот. Расмий статистика боюнча Тажикстан мунай өнүмдөрүнүн 86%, Орусиядан суюлтулган газдын 90% Казакстандан сатып алат. Булак Габаритова. Умбем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет жана төмөндөгү кызмат көрсөтөт. Хирургиялык стоматология, тиштерди реставрация кылабыз. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Тиштерди имплантациялайбыз. Которобуз, протездөө, металлокерамика, цирконий, алтын жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Көңүл буруңуздар, биздин жайкы жеңилдетүүдөн пайдаланыңыздар. Эгер сиз алдын ала жазылып келсеңиз, сизге 500 рубль арзандатуу каралган. Шашылыңыздар, биз сиздерди күтөбүз. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. УКМК мурда соттолгон элден акча талап кылып келген депутат кармалды. Жалал Абадтын Базаркоргон районуна караштуу Кызыл Ай айылынын жергиликтүү кеңештин депутаты ошол аймактагы элге күч колдонуп, коркутуп, акча жана башка материалдык баалуулуктарды талап кылып келген үчүн кармалды. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматынан кабарлашты. Жаран күч колдонуп, коркутуп, жергиликтүү тургундардан системалуу түрдө акча жана башка материалдык баалуулуктарды талап кылып келген. Рейдерлик жол менен райондун аймагындагы айыл чарба жана балык чарбачылыгына убада кылган жер тилкелерин өзүнүн ишенимдүү адамдарына кайра мажбурлап каттатып, кийин ишенимдүү башкарууга өткөрүп берүү жолу менен басып алганы аныкталган деп билдиришти маалымат кызматынан. Бул кишинин мурда ар кандай кылмыштар боюнча бир нече жолу кылмыш жообуна тартылып, 2021 жылдан тарта аркыл кылмыштуу топтордун мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин маалымат борборунун автоматташтырылган базасынын каттоосунда турганы аныкталган. Учурда анын ушул сыяктуу башка кылмыштарга катыштыгын аныктоо боюнча тиешелүү иш-чаралар жана тергөө жүргүзүлүп жатканы айтылды. УКМК кармалган депутаттын кылмыштуу аракеттеринен жабыр тарттым деген адамдарды 037 22 56 049 03 722 54 961 номерлерине кайрылууну суранды. Булак Спутник Кежи. АКШнын Москвадагы элчилиги Орусияда жашаган америкалык жарандарды тезинен чыгып кетүүгө чакырды. Элчиликтин сайтына жарыяланган маалыматта орус куралдуу күчтөрүнүн Украинага кеңири масштабта басып киргенинин күтүлбөгөн залакасы тийиши ыктымал. Орус укук коргоо органдары америкалык жарандардын артынан түшүп алышы мүмкүн. Транспорттук каттамдардын чектелгени, АКШ элчилигинин өз жарандарына жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгүнүн аздыгы жана теракт коркунучу өңдүү себептер көрсөтүлгөн. Америкалык жарандарга ошондой эле Орусияга келбей турууга да эскертүү берилген. Маалыматта сентябрда Орусияда аскерге мобилизация жарыялангандан кийин кош жарандыгы барларды армияга алып кетиши ыктымал экени айтылат. Ошондой эле орусиялык авиакомпаниялар менен учуу кооптуу болуп калганын, алар эл аралык нормаларды сактабай калганы белгиленет. Америкалык дипломаттарга орусиялык компаниялар менен учууга уруксат берилбейт. Элчилик Орусияда жүргөн америкалыктардын ар кандай акциялардан алыс болуусун өтүнөт. Былтыр АКШнын элчилиги Орусия Украинага басып киргенден 4 күндөн кийин жарандарын Орусиядан тезинен чыгып кетүүгө чакырган. Экинчи эскертүү 28 сентябрда Орусияда жапырт мобилизация жарыяланган соң берилген. Булак Азаттык.